Бүгүн Супер ТВда подкаст. Аренда платасын аябай кымбатка алып алып, 14 көйнөктү коюп алып, стресс болуп, кечте деп бренд кылып ачканымда колумда 2 эле адам иштечү. Ушунчалык жакшы көрүп сүйүп калдым. Кыргыз болгонума абдан сыймыктандым. Конфиденциально дейм. Творчество нет предела дейм демекчи, мындай. Сиздин эмнеңиз бар эле? Кытайда жакында өз кечте брендинин магазини ачылып калат. 50 миң сом алабы? Кыргыз улуттук кийимдин келечеги чоң. Биздин кечте брендибиз кылым карыткан бренд болсун деп Эмне себептен кечте деп аталган? бизнес ачып алганмын. Аны кантип жарнамалап сатышты билбейм. Назгүл эже буну ким кийет дейт да. Биз 4,5 миңден баштап 90 миң, 100 миңге жетет. Кызмат орун кут болсун. Ким кийет болгончу деле. Мугалимдин кызымын, интеллигент семьядан чыкканмын. Бул улуттук кийимби эмне? Бизге улуттук кийим керек эмес деп жактырбай кетип калышат, жерип коюшканда көңүлүм чөгүп, заманбап кылып корсет, белдиктерди, көйнөктөрүбүздү чыгарсак аябай жакшы баалап кийип атышат. Бизди көрүп аткан жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Аты жөнүм Кадимбек Танеров. Бүгүн Супер ТВда подкаст. Кезектеги коногубуз, каарманыбыз кечте мода үйүнүн негиздөөчүсү, жетекчиси. Ошол эле учурда бир канча эл аралык көргөзмөлөргө катышып, өзүнүн колунан сонун кийимдерди тигип, жалпы кыргыз журтчулугун коомго таанытып келаткан биздин сонун кыргыздын кыйын кызы менен жалпыңыздарга тааныштырабыз. Назгүл Карова. Саламатсызбы? Сиз менен алгач байланышканыбызда айтып калдыңыз, кане айтабыз, биз азыркы учурда Кытайда көргөзмө жүрөбүз депчи. Ал жака чакыруу менен бардыңыздарбы же болбосо мындай конок катары барып келдиңиздерби? Ал көргөзмөгө биз мамлекеттик мекемеден чакыруу алганбыз, Кыргыз экспорт деген. Ал жака кийим кечектерден экспорттоочу болуп бир гана биздин бренд барды. Калган брендтер бул бал тармагында жана органикалык соктор, ошо тамак аш тармагындагы брендтер дагы барып, кыргыздын ошол өндүрүлүп чыккан тамак аш продукцияларын жана кийимдерин Кытай элине тартуулап, өзүбүзгө өнөктөштөрдү таап келгенге аракет кылдык. Биз Кытай жергесине биринчи ирет барып атабыз, бирок биринсерин бизден алып турушчу. Буга чейин алып турушчу. Анан ошол алып туруп, ал жакта бизде спрос, биздин кийимдер жакшы спрос болгондуктан дароо эле ошол эмеге көргөзмөгө келишти. Анан бул жактан кете элегибизде бизде сунуш болгон, ошол көргөзмөнүн алкагында ал жакта мода жумалыгы болот. Ошого Кыргызстандын атынан өзүңүздөрдүн кийимиңиздерди көрсөтүп бериңиздер дегенде биз дароо эле макул болдук. Албетте биз көрсөтөбүз. Кыргыз улуттук кийим бир эле Кытайда эмес, бул дүйнө жүзүнө таанылыш керек. Биздин оюн чиймелер, кооздуктар дүйнө жүзүнө бренд болуш керек деген максатта Кытай элине көрсөтүп, ал жакта абдан мындай жакшы сый урмат көрүп, алкыштарга ээ болуп, бир сыйра өнөктөштөрдү таап, алар менен официалдуу эмес сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Буюрса Кытайда жакында өз кечте брендинин магазини ачылып калат. Сонун. Кыргызстанда эле эмес, Кытай жергесинде дагы дал ушул кечте ачылып, ошол жакта кыргыздар эмес, деги эле Кытай эли да кийинип калса керек да. Буюрса, себеп дегенде Кытай бул чоң базар. Биз үчүн абдан чоң базар. Ал жакта адам аябай көп эмеспи? Андан сырткары Кытай абдан өнүгүп атат. Экономикасы, жашоо шарттары дагы жакшы болуп калыптыр алардын. Анан биздин кийимдин бааларын аябай жакшы көтөрүшөт экен. Ал жака салыштырмалуу бизде арзаныраакпы же тескерисинче аларда кымбатпы? Ал жакта эми растаможка ошондой болот да, жол акылары кошулуп, ал жакта кымбатыраак, биздин кийимдер кымбатыраак сатылат. Бирок ал жакта аябай суроо талаптар жогору болуп атат. Бизди кубандырып атат. Кыйла биздин брендке мына жардам болуп атат өнүгүшүнөчү. Кыргызстан да бизди аябай жакшы көтөрмөлөдү. Кыргызстанда кардарларыбыз бизди абдан сыйлап кийишет. Бирок биз баары бир азбыз да. Азбыз. Кыргызстандын базары аябай кичинекей да.
Ошон үчүн чоң базарларга чыгыш үчүн Кытай биз үчүн чоң базар, андан сырткары Казакстан чоң базар, Россия, анан Америка дагы биз үчүн чоң базар. Ошол жака көбүрөөк басым салып, ошол жака экспорт тармагына да көбүрөөк басым салып, өзүбүздүн брендибизди өнүктүрүп, бир гана өзүмдүн иштеген, колумда иштегендердин айлыгын көтөргөнгө, андан сырткары мамлекетке салык төлөп, экономикасына, анан кошумча кыргыз улуттук кийимдерин заманбап кылып, аны дүйнө жүзүнө жайылтканга чоң аракеттерди жасап жатабыз. Сонун Маяна десеңиз азыр мындай жүзүмө жылмайып түшө кетти го. Кол алдыңызда иштегендер анда сүйүнүп атса керек. Назгүлже буюрса чыгалычы, рыноктон алалычы депчи. Мисалы, сизди билебиз, буга чейин Кытайга барганга чейин Миланга барып келгенсиз. Биз 2018-жылы Кыргызстандан биринчи болуп Милан Fashion Week'ке катышып келгенбиз. Mad Mood Milan Fashion Week деп. Бирок ал жака барып келгенден кийин мен эмнегедир аябай эле мындай публикага чыкканды каалаган адам эмесмин да, өзүмдү анча жарыялаган эмесмин ал жака барып келгенден кийинчи. Бирок негизги максатыбызды аткарып келгенбиз. Биз Милан шаарына кыргыз улуттук кийимин көрсөтүп, оюм чийимлерди көрсөтүп, ал жактан биз аябай көп чакырууларды алганбыз. Негизи Парижге да чакырып алганбыз. Бирок бул жака келгенден кийин мен ден соолугума байланыштуу 5 баламды төрөп калдым. Анан ошентип бара албай калгам көп жактаргачы. Ошодон улам Парижге да чакыруу келген болчу. Көп дүйнөлүк изданиялар менен да иштешмекчи болгонбуз. Көп пландарыбыз болгон. Ушундай үй бүлөлүк жагдайга байланыштуу андай жактарга көп катыша албай калгамын. Азыр буюрса балам чоңоюп калды, 5 жашка чыкты. Эми дүйнөнү кыдырабыз, кыргыз кийимин дүйнөгө таанытабыз деп максат коюп атабыз. Ушул тармакка келип калышыңызды мен сурагым келип атат сизденчи. Баа айтып калат го, мисалы, ар бир адамдын келечеги бала чаганан башталат депчи. Бир нерсеге кызык болот, бир нерсеге мындай дээринде бар деп коет го буларынчы. Дээриңизде болсо керек ушул дизайнер тармагы, же болбосо тегүүчү тармагы, же болбосо балким жетекчилик жагынан аябай сонунсуз. Негизинен кичинекей кезимден эле абдан кызыкчумун. Сүрөт тартканы, кийимдерди тиккенди, анан баягындай кагаз курчактарын ойногонду аябай жакшы көрчүмүн да. Сүрөттү тартып алып, көйнөктүн сүрөтүн тартып алып кыркып алып эле, анан кагаздан куклаларды жасап алып эле өзүм аны кийинтирип, өзгөртүп, аябай ошону ойноп атканымда өзүнчө бир башка дүйнөгө кирип кетип эле аябай кызыгып ойночумун. Аны атам аябай байкап калган экен. Анан 9-ду бүтүп атканымда эле сен 10-11-де окуп убактын кетирбе, лицейге тапшыр, тиккенди үйрөнүп ал деди. Биринчи профессионалдык лицейде тигип бычканды үйрөнгөнмүн. Андан кийин 9 классты бүтүрүп кеткенсиз. Бүтүрүп эле кеткенмин. Ал жактан аябай мага жакшы мугалимдер туш болуп, тигип бычканды аябай сапаттуу кылып жасаганды үйрөнгөнмүн да. Ошону бүтүп аяктап атканда мен атайын татаал болсун деп эркектердин костюм менен шымын алганмын да. Эркектердин костюм менен шымын тигиш, бычыш абдан кыйын да. Анын технологиясын үйрөнүп алайын деп ошо татаалдаштырып алганмын. Аны бүткөндөн кийин атам дагы улантып кет, сен бир тармакта кет деп, факультет дизайна одежды сервиса деп Кыргыз Өзбек университетинде Ош шаарында жогорку билим алганмын. Ал жактан дизайнер стилист деген квалификация менен диплом алганмын. Менин дипломдук защитам кыргыз улуттук кийимдерин изилдөө жана аны заманбап кылып чыгаруу болгон. Демек, Назгүл айымдын баягы кызыгуусу ошондо башталган турбайбы? Дипломдун арты менен сиз кызыгып көп нерсени изилдеп. Дипломдун арты менен мен аябай изилдедим, оюм чийимлерди, баш кийимдерди, кантип кийилет. Анан ушунчалык кыргыз өзүбүздүн оюм чийме, үрп адатыбызды ушунчалык жакшы көрүп сүйүп калдым. Кыргыз болгонума абдан сыймыктандым негизи. Бул багытты мага кайра орус мугалим багыттады да. Богатеева Галина Михайловна деген эжекем бар болчу. Ал абдан өзүнүн кесибин жакшы билчү, Москвадан бүтүп келген, сүрөт жагында. Анан ошо кайсы дипломго тема тандайын деп атсам, сен өзүңдүн улуттук кийимиңди танда, силердин улуттук кийимиңер аябай кооз, колориттүү,
ошого басым жаса, бул эч качан модадан калбайт. Аны сен заманбап кылып айкалыштырып чыгарсаң, сен дүйнөлүк бренд болсоң болот деп көрө көчкөн ошондо мугалимиңиз биринчи мага багыт берген да. Анан мен аны кабыл алганмын. Ошондой кылса болот чындап эле депчи. Изилдеген, терең дагы изилдегенден кийин андан дагы аябай сүйүп, ушул багытта кетип атканда көп тоскоолдуктар болду да. Эми биринчи магазин ачканымда деле жаш кыздар кирип, бул улуттук кийимби, эмне бизге улуттук кийим керек эмес деп жактырбай кетип калышат, жерип коюшканда көңүлүм чөгүп, жаштар эмнеге мынтишет экен деп көңүлүм чогуп, мен ушул жаштардын баардыгын улуттук кийимге кийгизем. Силерди карап тургула, көрсөтөм силерге дедиңиз. Ошол жаш айымдарга басым салып, жаш кыздарга басым берип, кыргыз улуттук кийимдерин заманбап кылып, сыймыктанып кие турган кылып кылам деп максат койгом. Азыр ошол максатымдын бирден бир натыйжасына жетип атам. Себеп дегенде биздин кийимдерди көбүнчө ошо жаш айымдар, жаштар алып атышат да. Ал мени абдан кубандырып атат. Патриоттук сезимди ойготуп, кыргыз улуттук кийимин жөн эле бир башка улуттун же болбосо башка мамлекеттин производствосунда кийимдерин кийбестен биздин ата мекендик өндүрүштөгү кийимдерди кийингенине абдан кубандырат бизди. Бул бизге чоң, мындайча айтканда, колдоо болуп эсептелет. Ата мекендик өндүрүштү бир эле бизди колдоо эмес, бул улуттук мындай каада салттык кийимдерибизди биринчи өзүбүздө жайылтып, өзүбүздүкүлөр кийбей атса, анан биз дүйнө жүзүнө кантип кийинтиребиз. Ошон үчүн өзүбүздүкүн биринчи баардыгын кийинтирели, андан кийин чет жакка чыгалы деген максат болгон. Азыр ошол максаттарыбызды ишке ашырып келип атабыз. Анан азыр айтып калдыңыз го, жаштар мисалы киргенде жээрип койгон учур болгон депчи. Ошол учурда сиздин деле мисалы көңүлүңүз түшкөн да, балким ушул тармак менен мен кетпей эле койсомбу, же балким мен деле башка бир чет жактын кийимин сатам, же болбосо ошол эле кийимди кийип жүрөм депчи. Ошол нерсе сизде качан баягы жоголду мындай? Ошол нерсени качан жеңдиңиз? Болду, мен кыргыздын кийимдерин чыгарам, кыргыздын улуттук баягы баалуулуктарын алып чыгам дүйнө жүзүнө депчи. Чынында андай мезгилдер абдан көп болду. Бул тепкичке чыгыш үчүн кыйын болду мен үчүн. Себеп дегенде экономикалык жактан дагы, анан көбүрөөк баягындай оптомго, базарга же дордойго тиксең тезирээк болуп кете белең, тезирээк байып кете белең. Ал жагын ойлондуңуз? Ал жагын ойлоп, анан көбүрөөк ошол жеке буйрутмага басым салып, эксклюзивдүүлүккө басым салып, көбүрөөк убактымды кетирип коюпмун ошол жаккачы. Себеби жеке буйрутмада бир адамга 2-3 саат убактың кетип калат да. Ошого мен масштабированиядан артка калыпмын ошол жактан. Анан азыр жеке буйрутманы азайтып, көбүрөөк масштаб жака, систематизация жака адистерди үйрөтүп, көбүрөөк ошол жака багыт коюп атабыз. Өзүмдүн кандайдыр бир барьер деп коебу, ошону жок кылганымда анан кийин жолдор ачылды мен үчүн. Менин түшүнүгүм боюнча баардык нерсе бир даанадан эле болуш керек деп эсептейт элем да. Азыр деле негизи биз көп мындай штамповать этип чыгарбайбыз, бирок лимитированная коллекция деп коет. Эми бир нерсени ойлоп тапсак, аны 2 линейка, 3 линейка кылып чыгарабыз. Бирок андай көп 200-300 штук кылып же аябай мындай масштаб массово чыгарбайбыз да. Ошол эле биз лимитированный коллекция, эксклюзивность деген нерсени кармап келип атабыз. Бирок андай бир адам үчүн дегенде эле кылабыз, бирок аны азайтып атабыз. Аны бир адам үчүн деп эле кылып калсак, биздин бренд өнүкпөй калат экен да. Убактыбыз аябай көп кетип калат экен жеке буйрутмаларгачы. Ошол барьерди бузганымда анан кийин ачылды. Анан көп адистерди таба албай да кыйналдым. Себеп дегенде жаңы баштаганда, жаңы баштаганда мисалы сиздин эмнеңиз бар эле, эмнеңиз жок эле, колуңузда акчаңыз бар беле, же болбосо бир мекемеңиз бар беле?
Негизи азыр айтып кеткендей ошо университетти бүткөндө эле мени эжекелерим сен дипломуңду жакшы тапшырдың, кызыгат экенсиң өзүң деп ишке алып калышкан. Университетте 3 жыл тажрыйба алып иштегенмин. Андан кийин декретный эркүүгө чыкканда үйдө отуруп кызымды 5ке бөлөп коюп эле бир нерселерди тигип, ушуну буйрутма алып ошентип берчүмүн өзүм. Үйдөн башталган. Үйдөн башталган. Анан үйдө отуруп кандай бир бизнес ачып көрбөймүнбү? Ошондо 24-25 жашта элем. Бир бизнес ачып көрбөймүнбү деп кыргыз оюм чиймелерин чагылдырган салттык той кийимдерин тигип көрөйүн деп үйдө 13 же 14 бир той көйнөк тиккенмин да. Той көйнөк тигип алып, анан кийин Ал өзүңүзгө эле же кимге эле буйрутма эле? Жок, аны эме тобокел салуу эле тиккенмин. 14 көйнөктү ушуну эме прокатка берип той салон ачам депчи. Анан кийин той салон ачканмын. Той көйнөк дегенде бул жанагы свадьбада кие турган көйнөкпү? Кыргызча бир. Ошол мезгилдерде аябай мода болгон кыргыз той көйнөктөн. Азыр кыз узатууга кийип калбадыбы, анда тойдо кийишчү да. Ошол той салонун ачып, аны аренда платасын аябай кымбатка алып алып, 14 көйнөктү коюп алып, стресс болуп ачканда, биринчи ачкандачы. Ошол нерсени актады беле? Өзүнчө эле бир башкача күндөр өткөн да. Мындай жашсың, анан ушундай ишенесиң, бир жагынан коркосуң, ушундай коркуп титиреп уктай албай калган күндөрүм болгон. Баягы кандай болот экен депчи. Анан сырткары туугандарың дагы сен абдан кымбатка алып алдың, кантип актайсың деп дагы алар да коркутушат да. Ош бетер коркосуз кайра. Коркутуп эме кылышат. Анан ошентип ал салонду 3 жыл иштеттим. 3 жыл иштетип, анан негизги максатым меники прокатка бериш эмес да, мен бренд ачам дебедим беле негизи. Мен бренд кылышым керек да кыргыз улуттук кийимдерин деп, анан кечте деп бренд кылып ачканмын. Кечте деп бренд кылып ачканымда колумда 2 эле адам иштечү. Биринчи өзүм эле баштап. Өзүм анан жолдошум дейсизби? Жолдошум жакшы эле мага колдоо көрсөттү. Бирок башында башталып атканда кичине эми баары бир бизде кыргызда эркектер Кайчы? Таштачы эми үйдө эле отурсак эми эмне жетишпейт деп атты. Бирок анан мен аябай кызыгып, бар жок нерсени жасап, анан шашылып тамакты жасай коюп, баламды карай коюп, мындай тытынып атканымды көрдү да. Анан байкуш боорачы да окшойт, койчу эми ушуга колдоо көрсөтүп коеюнчу деди. Жолдошум жакшы эле колдоо көрсөттү мага. Болот эми ар бир үй бүлөдө келишпестик болот, андай нерселер деле болот. Бирок көбүн эсе ошол мени түшүнүп, уруксат берип, мага иштегенге, ошол багытта алып кеткенге жардам берди. Негизи эле айтмакмын, өзү аял киши өзү жаралган, эми бала бакыра багыш үчүн, үйдө отуруш үчүн жаралган негизи. Бирок азыр заман өзгөрүп атпайбы? Заман өзгөрүп, окуп, кыз келиндерибиз окуп, анан өзүнүн кесибин алып кеткиси келген кыз келиндер болсо, ага колдоо көрсөтүш керек деп эсептейм. Себеп дегенде, ал өзүн бактысыз сезип калбаш керек. Бактысыз айым бактысыз болсо, баардык үй бүлө бактысыз болот го. Ошон үчүн эгерде айым өзү каалап аткан болсо иштегени, ага сөзсүз жолдош колдоо көрсөтүш керек деп эсептейм. Анан баягы 13 көйнөктүн тагдыры эмне болду? Ким алды? Алгачкы баягы мындай өзүңүз ошол учурда мындай сумманы кое албайсыз да. Канча сумма десем болот, кантип сатам, кимге сатам, ким алат ушул көйнөгүмдү деген тынчсыздануу болот бир четинен. Бир четинен болсо тигил жактын ижарасы, анын акчасын беришиңиз керек. Ал мындай кызыктай эле болгондо, мен өзү дизайнермин, эми чыгармачыл адаммын да. Анан бизде университетте бизнести үйрөтпөйт. Бизнес менеджментти үйрөтпөйт, эми экономиканы өтөбүз, анын башында бир сир. Анан бизнес менеджментти үйрөткөн эмес да. Ал жактан сабак албай туруп мен бизнес ачып алганмын. Аны кантип жарнамалап сатышты билбейм. Ал мезгилде Instagram, Facebook деген жок болчу. Жөн эле центрге магазинди ачып алып отурам. Кайсы жылдар эле? Ошондо
2010-12 жылдары. Мындан туура бир 12-13 жыл мурда экен. Ооба. Ошентип өзүмдү өзүм өнүктүрүп, ар тараптан окуп атып, билим алып алдым бизнес кылганды. Билим алып ачтым кештени. Бирок кештени ачканда деле көп кыйынчылыктардан өттүм. Ошол эле каражат жетишпестиги, адистин жоктугу, баары бир тажрыйба жоктугу, жаштыгым дегендейчи. Бирок жолум ачык болуп атты. Жолум жакшы эле ачык болуп атты. Өзүнөн өзү эле Milan Fashion Week, Казакстан Fashion Week, Биринин артынан бири эле. Өзбекстан Fashion Week ушуна чакыруулар келип, демек ниетим түз экен деп койдум. Чынында ниетим түз да, кыргыз улуттук кийимдерин даңазалайм деп атпаймынбы? Андан сырткары биздин ишибиз акта, иш орундары менен камсыз кылып атабыз. Эртен бери эле кеште деп атабыз. Сиздердин дүкөндүн аталышы кеште. Эмне себептен кеште деп аталган? Майнеси кандай? Брендтин атын биринчи салонду Наз деп ачкам да, өзүмдүн атымачы. Анан кандайдыр бир мотивация сотрудниктерге болуп, анан кийин өзүңдүн атыңа ачып койсоң банальный эле болуп калат го мындай. Ошон үчүн бир башкача, мындай чыныгы кыргыздын сөзү болсо, илгерки сөзү болсо деп изилдегенмин. Анан ошо кеште деген сөз жагып калды магачы изилдеп отуруп. 5 кеште, бул көйнөктүн кештеси, бул туштуктун кештеси, белдемчинин кештеси деп, бул илгерки деле энелерибиз, ата бабаларыбыз сүйлөп келген эле сөз. Азыр унутулуп калган экен. Кештес деген сөздүн мааниси бул кооздолуп сайылган оюм чиймелер. Орусча айтканда композиция узоров. Сайма десек, бир сайманы түшүндүрсө, а кеште деген бул бир нече саймалардын, мотивтердин кошулуп, ошол кооздолуп жасалган картинасы да, мындайча айтканда. Бүткөн картина. Допустим, бул жакетте бир эле мындай эме болсо сайма деп аталат. Бул жакта ар кандай гүлдөр кооздолуп, андан сырткары суулар, линиялар баардыгы бүткөндөн кийин ал кеште деп аталат да. Ошон үчүн биз брендибизди кеште деп койгонбуз. Биринчиден ал кыска, нуска, укулуктуу, тез жаттап алса болот. Анан көп эле кечте деп алышат экен да. Анан бул кечте эмес, бул кеште деп биз көп түшүндүрүп айтабыз. Баягы кыргыздын илгерки унутулуп калган сөздөрүн көбүрөөк үйрөнгөнгө өзүм да аракет кылып атам. Сонун сөздөрү бар негизи кыргыз тили сонун да. Биз баягы орус аралаш болуп өсүп калбадыкпы? Ошого Даже деп сүйлөп, уже деп, Ошого өзүмдү дагы азыр тарбиялап, нукура кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып атам негизичи. Бирок эми аралашып кетип атат бизде деле. болбой эле. Эми баягы шаарда өсүп орусча көп сүйлөп калдык да. Эме болупчу. Кыргыз тилине азыр мындай көбүрөөк басым кылып атам деп атпайсызбы? Сырт жакка чыккандарчы башка улуттар мисалы тилин бербесе керек, Сиз мисалы Миланга барып келдиңиз, ошол эле мисалы Казакстан, анан кыргыздар баатыраак тилин берип коет дегенге кошуласызбы? Бир эле кыргыздар эмес, эми баягы постсоветский государство, казактар, өзбектер, алар деле аралаштырып сүйлөйт негизичи. Эми бара ошо баардыгы аракет кылып атышат азыр өзүнүн тилине басым салып, аны даңазалап, ошо өзүнүн тилин сүйлөгөнгө аракет кылып атышат. Ошон үчүн биз дагы ойлойм аракет жасап, Инстаграмда дагы биз кээде орусча аралаштырып жазып калабыз да. Ал дегени биздин базарыбыз Казакстанга дагы таралыш керек. Алыш керек. Ошого орусча аралаштырып жасабыз. Бирок кыргызчага басым салгыла деп айтам. Кээде кыздар баягы орусчаны кыргызчага которгондо кыйналып калышат. Анан ошодон изилдеп баштадым. Бул сөз кандай которулат экен деп тилди аябай изилдеп баштадым өзүмчү. Эми буюрса кийинки интервьюда кыргызчаны аябай жакшы сүйлөп калам дейм. Нукура кыргызча, таптак. Ооба. Бул нерсени мен кытайлык кыргыздардан да аябай байкап, ал жактан да көп сөздөрдү үйрөнсөк болот экен. Алар мындай нукура кыргызча, мындай унутулуп калган эски сөздөрдү жакшы сүйлөшөт экен, көп сүйлөшөт экен. Ал жакта кыргыздар көп бекен баргандачы? 200 миңден ашуун кыргыз бар деди ал жакта. Бирок ал жакта кыргыздар ушунчалык баягы
чет жакта жашап калган үчүнбү ушунчалык кыргызга аябай күйүшөт экен да. Кыргыз кийимдерин аябай баркташат экен, каада салт, өзүнчө манас майрамы болуп. Ошого бааладым алардын ушунчалык кыргыз мындай каада салт, анан кийим кечекке басым салып кийип жүргөндөрүн аябай баалап сыймыктандым. Ал жакта канча убакыт болдуңуздар? Ал жакта болгону 8 күн болдук. 8 күндүн ичинде аябай сонун көз ирмемдер болду, сонун сезимдер болду, андан сырткары сүйлөшүүлөр болду. Өзүнчө кыргыз улуттук кийимин мындай башка элге сатып даңазалайм деп сүйүнүп келдим. Өзүнчө чоң мындай мотивация алып келдим ал жактанчы. Жана келип эле ишке келип эле чогулуш кылып эле эми жакшылап Чогулууга барыңар деп эле чогулуш кылабыз, өзгөртүү киргизебиз деп. Эми жакшылап иштейли, сапатыбызды жакшырталы, көлөмгө чыгалы деп чогулуш өтүп, кыздарга аларга да чоң мотивация болду. Биздин команда аябай жакшы. Ар бир колумда иштеген адамдарды баалайм, инсандарды. Алар мен үчүн инсандар. Себеп дегенде алардын колунан ушундай кооз нерселер жаралып атат. Ал команданы топтош мен үчүн кыйын болду. Азыркы учурда канча адам иштейт, эмгектенет азыр? Азыркы мезгилде 30га жетип калдык. Башында экөө менен баштагансыз. Экөөңүздөр эле. Буюрса дагы көбөйөбүз, 30 адам жетишпейт экен. Буюрса көбөйөбүз дагы 2 эселеп, 3 эселеп көбөйөбүз деген өзүмчө максаттарды коюп атам. Анан мен өзүмдү кээде күнөөлүү сезип кетем, балким буларга аз айлык майына төлөп атамбы депчи. Эми биз бюджетибизге түшкөн акчаны бөлүштүрүп беребиз да, андан ашыкча кылып бере албайбыз да. Канчалык биздин бюджетибиз, товар оборотубуз көбөйүп, ошол жерде Сатык көбүрөөк болсо, бизде бонустарды көбөйткөнгө, окладдарды көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк көп болот. Ошон үчүн мен аларга да түшүндүрүп айтам. Баягы велосипед болойлу, баягы велосипедди катуу айдап жүрүп туруп анан кое берсең өзү кете берет го. Ошол сыяктуу азыр катуу иштеп коелу, анын үзүрүн акырындап көрүп, убакыт келгенде силер акырын иштеп каласыңар, бирок айлыгыңар көп болот деп аларга чоң мотивация берем. Негизи эле ошондой болот деп ойлойм. Башында катуу тебип, катуу аракет кылып, фундамент коюп алыш керек, анан кийин акырындан өзү жеңилдеп баштайт деп ишенем. Эми мага кызык болуп баштады. Айлык кандай болот экен депчи, бир орточо сумма менен айтсак болобу? Конфиденциально дейм. Эми жакшы эле алышат, жакшы. Өтө ушул базар баасынан көбүрөөк алышат. 50 000 сом алабы? Алат. Мындай тема козголуп калды го. Мисалы, баштап атканда аябай эле кыйналганбыз депчи. Анан буюрса акырындан көтөрүп келатасыздар, өнүп келатасыздар, өсүп келатасыздар. Анан мындай рынокто кыргыз кийимдерин азыркы учурда кийгендер менимче буга чейинки жылдарды салыштырсак азыр көбөйдү. Сиз деле баамдап көрүп атасыз өзүңүзчү. Анан ошол мисалы Дордойдо бар, мисалы же Мадина базарында, же болбосо Ош базарында, же Аламедин базарында мындай точкада отуруп саткандар бар да, адамдарчы кийимдерди. Алардан сиздердин айырмачылыгыңыздар кештенин уникалдуулугу, товардын сапаттуулугу, өзгөчөлүгү эмнеде? Биз башынан эле уникалдуу болуп баштаганбыз негизи. Биздин өзүбүздүн кол жазмабыз бар. Биз көп технологияларды ойлоп таптык. Улуттук кийимге көптөгөн салымыбызды кошуп, мода киргиздик десек болот. Ошол эле мисалга айтсак, айгүлгүлүү мода кылдык. Андан сырткары деним стили менен улуттук кийимди айкалыштырдык, джинсалар менен айкалыштырып, аны аябай мода кылып, азыр биздин ошол деним стилибиз ал жагы Америкага кетсе, бул жагы Россия, бул жагы Кытайга популярдуу болуп кийилип атат. Ошол эле бомберлерибиз. Анан классикалык стиль менен кадимки эле полоска, клетка тканьдарга аны бизге чейин эч ким кылган эмес. Кадимки эле полоска, клеткаларга мындай анчалык түстүү эмес оймолорду түшүрүп, классикалык стилге дагы сунуштап, аны абдан чоң тренд кылып атабыз азыр. Ага дагы аябай суроо талап жогору. Бизге чейин аны эч ким кылган эмес, аны биз кылып баштадык.
Андан сырткары дагы биз белдик, белдемчи, белдиктерге аябай басым жасайбыз. Белдиктин түрү бизде абдан көп. Белдикке катуу басым жасаган, эң чоң басым жасап аны модага киргизген брендтерден бирибиз биз. Кеште номер 1. Андан сырткары биз оюм чиймелерибизден да өзгөчөлөнөбүз. Оюм чиймелерди көбүнчө мен графика сабагынан өзүм сабак бергем да, биздин оюм чиймелерди графика менен айкалыштырып, аны өзүм ойлоп чыгам кантип. Анан ошол оюм чиймелерди да рапорт кылып, мындай шахматный порядокто рапорт кылып, жайгашууларын, анын бар жагын ойлоп таап, өзгөчө кылып чыгарабыз. Анан дагы биз көбүрөөк чызуу, суу оймосу менен иштейбиз. Суу оймосун көп колдонобуз. Себеби суу бул Кыргызда аябай баркталат. Ата бабаларыбыз сууну улук көргөн, анан ошон үчүн таза суу болгон жерлерге жайгашкан. Мөңгүлөрдүн түбүнө, булактар жакка жакын жайгашкан да. Ошон үчүн биз суунун төрүндө жашайбыз да. Ошого суу дагы бул Кыргыздын бир өзгөчө мындай философиялык жактан баалуулугу. Анан суу оймосун биз көп иштетебиз. Мисалы, могул жерде деле мындай толкун болуп кеткен. Супер ТВнын көрүүчүлөрүнө, деги эле жалпы көрүүчүлөргө өзүңүздүн кийимиңиз туурасында айтып бериңизчи. Азыр эртең бери карап турам, сурайын деп атам, бирок баягы маекти узартайын десем дагы көзүм чоотот да кийимиңизгечи. Кийимиңиз аябай сонун жарашыптыр сизге. Анан ар биринин өзүнүн түшүндүрмөсү бар окшойт. Келиңизчи. Түшүндүрмөсү албетте бар. Биз ошол эле айтып кеткендей суу оймосун колдонобуз. Анан гүл сыяктуу оймолорду айымдарга абдан көп колдонобуз. Себеби айымдар гүл сыяктуу назик кооз. Ошон үчүн гүлдү колдонсок, мындай жакшынакай назик көрүнсүн. Биз назиктикти дагы абдан баалайбыз да. Андан сырткары бул жакта аял кишини түшүндүргөн маани, бул эгерде тескери болсо, мындай болуп калса, эркек киши болуп калат да. Эркек киши мындай оюларычы. Ошондо сиз дегенде бири аял киши, бири мырза экен, карасаңыз чогуу, Негизи карама каршы эле мындай аял киши негизичи. Бирок мырзаныкы башкача болот. Ал бул жакта мындай башы болот да. Карама каршы болуп отурган эле эки аял кишинин эмеси. Мен эки подруганы коесузбу? Эки курбу кыздын мотивтерди мынтип ар бирин бирден изилдеп, анан ошентип жайгаштырып аракет кылам мааниси боюнча кылганга. Бирок кээде абстрактный дагы нерселер болот. Мисалы? Абстрактный дегенде эми жөн эле оюларды тартып өзүңчү чиймелер болот, бирок ошолор кооз чыгып калат да. Эч кандай бир мааниси болбошу мүмкүн, бирок өзүңдүн жан дүйнөң төгүлгөн бир кооздуктар болушу мүмкүн да, өзүңдүн жан дүйнөңөн чыкканчы. Бирок көбүнчөсү эле мааниси бар кылганга аракет кылабыз. У творчества нет предела демекчи, мындай чыгармачылыкка чек койбош керек да. Эгерде жан дүйнөңөн ошондой абстрактный нерселер чыгып атса, алар кооз болсо, аны деле чыгара бериш керек деп эсептейм. Анан мындай маанилүү чапандар, маанилүү белдемчилер болгон болсо, аларга сөзсүз мааниси менен кылабыз. Анан заманбап нерселерге абстрактный ар кандай нерселерди кылышыбыз мүмкүн, бирок ага деле кандайдыр бир маанини кошобуз. Боз үйдү кошуп коюшубуз мүмкүн, же сууну кошобуз, тоо ташты кошуп коюшубуз мүмкүн. Ар кандай нерселерди кошуп өзүнчө кооздуктарды жаратабыз. Улуттук баалуулуктарды камтыган. Анан жаш куракка карап мындай бөлүнсө керек кийимдер. Сиздер тигип аткан кийимдер мындай, мисалы жаш куракка карапчы. Мисалы 18ге чейин ушундай кийимдерди кийсе болот. 18ден мисалы бир 30га чейин ушул кийимдерди кийсе болот. Андан соң ушул кийимдерди кийсе болот депчи. Жаш курак бар да сиздерде. Жаш куракка карап бөлүнөт. Ошол эле белдемчи, чапан, кемзир, үкү допу, элечек демекчи. Аны уже баардыгыбыз эле билип калдык. Бирок эми баягы заманбап кылып чыгарып атканда, биз баягы мисалы бомберлерди чыгарсак, мисалы, аны жаш курагы жок эле кие берет да бомберлердичи. Карысы жашы. Футболкаларды чыгарсак, ошол эле белдемчини кээде да жаш кыздарга деле жагып калат да белдемчичи.
жакшынакай белдемчи болсо негизи аны турмушка чыккандан кийин балалуу болгондон кийин бели бекем болсун деп бешик тойго энеси белек кылып берген, бешик тойдон кийин кийген анычы бели бекем болсун, жылуу болсун деп. Эми тоо ташта жашап атпайбызбы мөңгүнүн жанында ошол мааниде берген. Эми азыр заман башка болуп өнүгүп өсүп атпайбызбы, анан жаш кыздар каалап турса биз аларга белдик деп кыскартып мындай заманбап кылып башкача кылып мындай кылып чыгарып койгонбуз. А узун андай белдемчилерди чоң курактагы эжелерибиз ала берет. Бирок бара бара азыр элдер да билип түшүндүрмө алып калышты негизичи. Анан мурда ырчы айымдарыбыз дагы көп кийишчү да үкү допуну. Ал совет мезгилдеринде модага айланып кеткен да. Эми мода дагы өзгөрүп ар кандай болуп турат эмеспи? Ошол модага айланып калган, бирок азыр эми түшүнүп кеберки ырчы айымдар деле анча кийбей калышты үкү допунучу. Үкү баягы эме кылып кийишчү эмес. Жакында эле бирөөдөн көрүп калдым, бирок айтпай эле коеюн. Азыр эми кыздарга биз жасап атабыз, допуларды үкүсү менен кылып, мындай заманбап кылып, корсеттер менен ушу кыздарыбыз кийсинчи депчи жасап көрсөтүп инстаграмга чыгарып атабыз. Бирок эмнегедир кыздарыбыз ошону кийгиси келбейт, баягы үкү допунучу мындай чачтарын прическа кылып чыккысы келет. Бузуп албайлы чачыбызды дагы. Анан бара бара ошону да модага жакшыраак айлантсак, анан кыз узатууга барганда негизи шөкүлө кийип кетет кыз бала. Шөкүлө кийчү. Шөкүлөнү такыр эле кийишпейт, анан үкүл допуну жеңилирээк, анан кичинекейирээк деп аны көбүрөөк басым салып көрсөтүп атабыз азыр инстаграм баракчабыз. Шөкүлөбүз деле бар. Эмнегедир ошол шөкүлөбүздү деле кийгиси келишпеди да кыздарчы. Баш кийимди анча баалашпады. А бирок башка кийимдерибизди аябай жакшы кийип атышат. Мына заманбап кылып корсет, белдиктерди, көйнөктөрүбүздү чыгарсак аябай жакшы баалап кийип атышат. Баш кийимди дагы акырындап модага айлантырабыз деп ишенип атам азыр. Мындай сиздерге суроо талап барбы? Назгүлчү, бир ушундай бир мындай стили башкача болсо, дизайны башкача болсо, анда биз кие элек дегендерчи жаштар бар да азыр. Жеке өзүңүзгө кайрылгандар же болбосо командаңызга кайрылгандарчы? Баш кийимдеби? Баш кийим боюнча. Көбүнчө эле баягы сахнадагы айымдар ошондой стили башкача болсо деп келишет. Кыз узатуу ошондойлорго антип сурап келиши элек. Эми суроо талап көбүрөөк болсун деличи. Азыр айтып калдыңыз, буга чейин ырчылар да кийишкен депчи. Биз көрүп жүрөбүз, жакында эле мисалы Гүлназ кызынын тою этно стилде өттү да. Ошол жака жалаң кыргызча кийинип барды. Аябай суктандым. Жеке өзүм мен аябай суктандым. Буга чейин мисалы дресс-код десе, костюм шым, ак көйнөк, туфли деген нерселер менен барчу да. Мында сонун өттү тойчу. Анын ичинен басып эле айта турган нерсе бул ырчы Аваз Акимов жана Айдана Дека түгөлөр сонун кийинип барышты. Ошол жактан мындай өзүм да жеке түшүндүрмө сурадым. Эмне десем түшүндүрүп берди. Бул Айгүл Гүлүнөн эме ошонун элеси түшүрүлгөн кийим жана баш жолук салынып жүргөнчү ошонучу. Анан ырчылар менен кандай таризде кызматташасыздар, кандай негизде иштешип келесиздер буга чейин? Ошо биздин ырчыларыбыз ушундай патриот болуп, биздин брендибиздин таанылуусуна көп салым кошуп атышат. Биз биринчи Айгүл башталганда Малика Дина ырчы менен иштешкенбиз. Ал аябай бизди жакшы жарнамалаган. Айгүл менен мындайча айтканда Айгүл ачылып атканда ошо Малика Дина көбүрөөк бизге жардамдашып жарнама кылганга жардамдашып жакшы иштешкенбиз. Андан сырткары ошо Айдана Дека дагы башка ырчы айымдар дагы жакшы кийип атышат. Бул бизди абдан кубандырат. Ушинтип келип биздин кийимдерибизди алып кызыгып калса биз абдан кубанабыз. Ушундай эл тааныган адамдар биздин брендибизге кызыгуусу болуп атат деп. Инстаграм желеңиздерди карасам, мындай кийимдердин бошурагы дагы бар. Ошол эле жерде мындай чапташканы бар. Анан сизге мындай сындар болбойбу? Эмнеге кыргыздын кийимин чыгарып атканда мынчалык мындай чапташкан чыгарасыңар же болбосо бошурак эле тикпейсиңерби? Бошурак эле кийим сатпайсыңарбы депчи? Негизи бизге андай сындар түшө элек. Мындай тик же андай тик деп сындар түшө элек. Биздин
жараткан кийимдерибизди аябай эле баалап сыймыктанып эле кийип жүрүшөт. Себеп дегенде азыр эми кийим дүйнөсүндө эмнелер гана бар, эмнелер гана жок дегендейчи. Бирок улуттук кийимди заманбап кылып, дүйнөлүк деңгээлде уровеньди көрсөтүп чыгарып атабыз биз. Буюрса андан дагы өнүгөбүз. Биздин пландарыбыз жогору. Мындан дагы сонун башкача бир дүйнө жүзүнө таанылтып сыймыктана турган кийимдерди жаратабыз буюрса. Эгерде мисалы сиз өзүңүз мээнеттенип, эмгектенип туруп бир сонун көйнөктү чыгардыңыз, мисалы да, ошол көйнөктү чыгарып, анан мындай анын ээсине берейин деп атасыз. Бердиңиз, балким да бердиңиз, бирок эртеси күнү ошол эле көйнөктүн көчүрмөсүн сиз башка жактан көрүп калдыңыз. Эмне кыласыз? Кандай акыбалда болосуз? Андай учурлар болгон. Болбой койбой беле болот да андай учурлар. Себеби биз новатор болуп атпайбызбы? Биз новатор болуп моданы, кыргыз улуттук кийим моданы диктовать этип атпайбызбы? Новаторлордон уурдайт да. Аңдып отурат да, бул кайсыны чыгара алат деп. Ооба, чыгара алат экен деп. Негизи биз көп нерселерибизди чыгарып, аны көп жарнамалабай эле жүргөн экенбиз. Көп учурлардачы маркетинг жака, Instagram жака багытты анча койбой эле жеке буйрутма менен өзүбүзгө жетет деп эле отура берген экенбиз. Азыр 1-2 жылдан бери аябай басым жасап, чыккан нерсебизди жакшы жарнамалап атабыз. Кимдин ким экенин билишет элдер. Ошого ачык айтыңызчы, айта бериңиз. Ошого анча деле ага биринчи аябай кабатырланып, ыңгайсыз болгон, негизичи капа болгонмун. Анан кийин ойлонуп көрсөм, капа болуштун деле кереги жок экен. Капа болсоң деле ошобойдун, капа болбосоң деле ошобойдун. Себеби дегенде аябай дүйнөлүк бренд болгон Louis Vuitton, Dior, Dolce Gabbana, Chanel бардыгын копировать этип сатышат да. Анан алар ошолор туура атса эми күрөшө албагандан кийин биз эми жөн эле күрөшө албайбыз да андай нерсе мененчи. Анан бир гана кыла турган нерсебиз бат-баттан жаңы нерселерди чыгарып, көрсөтүп, өзүбүздүн деңгээлибизди жогорку сапатты көрсөтүп, кыргыз улуттук кийимдерин башкача кылып көрсөтө беришибиз керек. Негизи ушу Кыргызстандын дизайнерлеринде ар бирибиздин өзүбүздүн кол жазмабыз бар, өзүбүздүн багытыбыз бар, бири-бирибиздин мындай территориябызга өтпөйбүз да. Ар кимдин өзүнүн арыгына суу ичпей. Ооба, аракет кылабыз. Бирок арасында бар андан деле, будан деле, андан деле алып эле мындай жаратып аткан адамдар деле бар да андай. Анан карап туруп деп коесуң. Мейлим деп коесуң да. Башталып турду деп. Ошол буюрса кыргыз улуттук кийимдин келечеги чоң. Бардык дизайнер жарата беришсин өзүнүн көз карашы боюнча. Бирок бири-бирибизге сый урматыбызды көрсөтүп турушубуз керек. Бири-бирибиздин чыгармачылыгыбызга сый урматыбызды көрсөтүп турушубуз керек. Мен абдан аракет кылам, жок нерсени кылайынчы депчи, жок нерсени кылайын. Анан карабаганга аракет кылам, бирөөнүн көчүрбөгөнгө. Мындай такыр карабагангачы, көз түшүп калса балким окшошуп калбасын деген ойдо. Мен аябай форескиз, эскиздерим, жаштык кезимен тартып аткан эскиздерим аябай көп. Анын бир 10% гана чыкты, калганы чыга элек. 10% эле азыркы учурда чыгып аткан болсо, 90% чыкса, анда эмне болобуз ай? Мен мындай чыгармачылык жактан жайылып ачыла элекмин да. Себеп дегенде менде аябай көйгөйлөр көп да эми. Жайылыш үчүн өзүнчө бир мындай өзүңдү таштап ошого берилишиң керек да. Меники тез болуп атпайбы? Тез кылып жасаган нерселерим да бул. Буюрса ошол аз мүмкүн болушча делегирование деп коет го. Бардык иштерди делегирование кылып, өзүм бошоп, ошо чыгармачылык менен анан кийин болгону стратегиялык иштер менен алек болом деп максат коюп атам. Стратегиялык иштер дегенде бул чыт жака экспорт менен кылыштын жолдорун табуу,
окшогон иштер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. Анан баягы цехтин ичинде эле жүрө бербей кичине чыкканга аракет кылып ошого система түзгөнгө аракет кылып жасап атам. Азыркы учурда өзүңүз эле тигесиз? Азыркы мезгилде мен тикпейм, бирок мен аябай көп тиктим. Машинкада көп отурдум, өзүм бычтым. Бул багыттын баардык этаптарынан өттүм. Мен азыр ушул багыттын баардыгын билем. Өзүм сайма сайышты билем, чызышты билем, бычышты билем, баардыгын билем. Баардык өзүмдүн тармагымдачы баардыгын жасап дагы көрдүм. Бирок азыр өскөндө ал нерселерди кылганга менин убактым жетишпейт да болгонучу. Көбү сурашат, сен өзүң тигесиңби, өзүң кыласыңбы ушунун баардыгын депчи. Анан эгерде мен ошону өзүм тигип отурсам, мен кечте брендим өнүкпөй калат да. Өнүгүш үчүн мен бошошум керек ал жактанчы. Азыр сиз жогоруда айтып калдыңыз, баягы азыр деген мисалы маркетолог жагы мындай ошол жагына көбүрөөк басым кыла турган мезгил го. Эгерде сиз мисалы үйдө отурган болсоңуз же болбосо бир дүкөндү эле ачып коюп отуруп, келет да кардар, алат да деп койсоңуз, өтпөй калышы мүмкүн эле да. Азыр SMM, мобилограф, койчу деги баардыгы бар го. Ошол жагын мындай ыкташтырып чогуу алып кетүү канчалык болду сиз үчүн? Ал жагын ошол жагынан азыр кичине кыйналып атам. Өзүм маркетолог болуп атам да. Анан менин буюмумду элдерге туура эмес жеткизип албасын депчи. Анын баалуулугун көрсөтүш керек да. Мисалы белдик жаратсак, бул белдик, мындай уймосу бар, бул мынтип кийсе болот деп баарын жазып элдерге түшүндүрүп, анан сатыш керек да анычы. Анан ошол жерин делегирование кылгандан кичине кыйналып атам. Азыр буюрса өзүмдүн эле колумда иштеген стилист кызыма өткөзөйүн деп атам. Бренд менеджер кылыпчы. Ошол багыт. Кызмат орун кут болсун. Ошону тарбиялап өстүрдүм. Анан фотосессия болобу, эмне болот, Инстаграмда эмнелер жазылып атат, кандай эмнелер полностью өзүң контролго ал. Мен бошоюн, мен башка тармагына алып кетейин деп ушинтип бирден кыздарды тарбиялап, анын ордуна коюп, ушинтип жайгаштырып келип атам. Буюрса толугу менен операционный иштен чыгам деп ишенип атам ушул жылы. Азыр өзүм бошой жүрөм деп калдыңыз го. Көйгөй деп калдыңыз, эмне болгон көйгөй? Же болбосо үй бүлөлүк жаатта бала чаганы тарбиялаш керек, же болбосо үй бүлөгө же карьерага көңүл буруу деген нерсе азыр көбүрөөк эме болуп атабы, ойлондуруп атабы сизди? Бирок азыр кыйла стабилдешип калдык. Эми басым салып иштеш керек. Көйгөй эми баягы эле операционный иштер, буйрутмалар, анан биз азыр экспортко чыгып кеткен үчүн өзүбүздүн рынокко тигип чыгара албай, жетишпей, адис жетишпей, ушундай көйгөйлөр бар да. Эми ар бир бренд өсүп атканда сөзсүз ар бир тепкичке чыгыш үчүн тоскоол болот. Ошол тоскоолду басып өтсөң, анан экинчи тепкичке чыгасың да. Менде ошондой этаптар менен болду баардык иштер. Мен бир тепкичтен чыгып эле анан 10-чу тепкичке чыгып кеткен жокмун. Ар бир тепкичтин аркасында бир сыноо болуп атты магачы. Ошол сыноону басып өтүп, анан кийин экинчи тепкичке чыгып аттым. Ошо айтып өткөндөй эле баардык этаптарды басып өтүп, ушул деңгээлге жетишип атам. Буюрса бул жолумдун бир башталышы деп ойлойм. Анан мен аябай 9 жыл болду да кечте брендине билинбеген менен. 9 жыл болду, ушундан бери мен жакшы мындай туруктуу бренд боло албадым деп өзүнчө бир депрессияга батып, стресс болуп, кыжаалат болуп, эмне эле астыга жакшы жыла албай атам деген мезгилдер да болду да. Себеп дегенде бул улуттук кийимден ушундай жакшы плюска чыгып кетиш кыйын болду да мен үчүнчү. Себеби бул масштабировать этип кыйын нерсе да, негизи саймасын сайып, этабы көп, бир буюмдун чыгышы кыйын да. Анан ошентип стресс болуп аткам. Анан ютубтан баягы башка брендтерди изилдеп карап көрсөм, кылым болгон брендтер бар экен. Таанылбай жүрүп кеткендер. Жок,
кылым болуп анан таанылып, таанылгандар. 50 жылдан кийин таанылып, ушундай бир кандайдыр чоң согуш, ошондой инфляциянын немелерден өтүп жүрүп бренд болгон, мисалы дүйнөлүк брендтерчи, дүйнөлүк бренд болуш үчүн кылымдар өткөн экен да. Меники 9 эле жыл турбайбы деп атасың караганда. Анан меники 9 эле жыл болгон турбайбы? Али бардыгы биздин кечте брендибиз кылым карыткан бренд болсун деп ниет кылып жүрөбүз. Орточо эсеп менен мисалы сиздердин кийимдердин бааларын айтып берсеңиз болобу? Бизди 4,5 миңден баштап 90 миң, 100 миңге жетет. Жакшы чапандарыбыз, баягы саймасы көп, кол менен сайылган чапандарыбыз ошого жетет негизичи. Анан мүмкүн болушунча абдан кымбат кылбаганга аракет кылып атабыз, бирок биздин кийимибиздин тигилип чыгышы кыйын болуп атпайбы? Анан биз абдан арзан кылып койсок, мен ишчилериме 30 адамга айлык беришим керек, менде аренда бар, мен астыга жылып өнүгүшүм керек да. Ошон үчүн биздин товарларды кичине ушу биздин рынок үчүн кымбат деп атышат, бирок аргасыз болуп атабыз. Себеби биз андай масштабтуу түрдө чыгарбайбыз да, мындай кандай десем, количество кылыпчы. Аз болгон үчүн кымбат болуп да, аз чыккан товар негизи кымбат болот негизи. Жибин сурагым келип атат. Мен кичинекей чагымда билем, чоң апам болсо отуруп алып бир ушундай өрчү эле, кандай кылчу эле унутуп калдым да, мындай чоң таяк бар эле, ошондон кылчу да. Аны азыр эстеп кеттим. Сиздердин жибиңиздер каяктан алып келесиздер? Эмне болгон жип, кантип тигилет, кантип сайылат мисалы? Биз жогорку сапаттагы жиптерди иштетебиз, бирок жипти каяктан кантип алып кеткенибиз сыр боюнча калсын. Бул коммерческая тайна деп коеюн. Кечте дүкөнү жиптерди каяктан алып келет? Бишкек эле эмес, дүйнө жүзүндө мындай акырындан тарала баштадыңыздар. Кыйын болсо керек. Сатуу кеңселерибиз Бишкекте бар, Ошто дагы бар. Бишкек баары бир борбор да, бул жакта адам көп. Ошого бул жакка да жайылышыбыз керек, Кыргызстандын борбору болгондон кийин. Ошон үчүн аймактарды да өнүктүрүшүбүз керек. Оштон балким Баткенге ачышыбыз керек. Эмнеге болбосун, Баткенге ачсак деле болот, Ноокатка ачсак деле болот, же Таласка ачсак деле болот дегендей. Жети Дуанга тең, Жети Дуанга тең ачсак болот. Себеп дегенде аймактарды өнүктүрүшүбүз керек, аймактарды иш орундар менен камсыз кылышыбыз керек. Бишкекте баары бир көбүрөөк да иш орундар. Сиз баягы Чечага чыгып келдиңиз го. Анан мындай келгенден кийин көзүңүзгө мындай салыштырмалуу кыргыздар өзүбүздүн улуттук кийимди көбүрөөк кийет бекен, көбүрөөк мындай барктайт бекен, баалайт бекен, мындай билиндиби айырмачылыктарчы? Будан 4-5 жыл мурда анчалык көп эмес болчу кыргыз улуттук кийимине басым салган. Менин оюмча ушу дизайнерлер биз бир эле биз дебейм, Кыргызстанда көп дизайнерлер болуп, аябай эле жакшы иштедик бул багыттачы. Кыргыз улуттук кийимин мода тренд кылдык. Аракет жасап атабыз баардыгыбыз. Өзүбүздүн почеркибиз менен ар кимиси ар кандай кылып көрсөтүп атат, бирок ошентсе дагы салымыбыз жогору деп эсептейм. Аракет жасадык. Мындан да өнүгүп өсүп да көп жасайбыз деп ишенем. Чет жакта дегенде ошо кытайлык кыргыздар аябай баалашты ал жактан. Анан негизи эле ошо Америкага кетип аткандар, Италияга кетип аткандар, Россиядагылар чет жакта жүргөн үчүн ушундай куса болушабы, Сагынат, оюн чийим кийимдер кийгиси келет, калпактар кийгиси келет. Сагынабы, алар ушунчалык баалап алып кетишет да буюмдарды. Көбүн эсе эле ошол чет жакта көбүрөөк бааланат экен дагы делечи. Анан бул жакта кийсе тойго эле кийишет экен. Анан күнүмдүк кийгенге кийсин деп биздин Инстаграм баракчабызды байкасаңар, баардыгын ушу күнүмдүк заманбап кылып кыздарга, жаш кыздарга кийгизип, футболка, бомбер, джогер, баягы тренд болгон нерселердин баардыгын улуттук кылып чыгарып атабыз. Ушу жаштарыбыз патриот болуп, орусча айтмакчы, разве так можно было деп кийишсин. Улуттук кийимди ушинтип кийсе болобу эле, кийиш керек экен ушундай деген болуш керек да. Жакында эле бир жыл мурда эле деним стилинде
фотосессияга кыздар чакырып калсам, Назгүл эже буну ким кийет дейт да, баягы модель кызчы. Анан мен мындай кыздай болуп кеттим дагы. Кийет, эмне кийбейт экен, кийет, буну кийгендер деле чыгат деп ошентип айтып атам, бирок өзүм ичимен Ким кийет болду экен чын эле деп чындап эле кийет бекен деп өзүмчө кыздай болуп мындай эме болом да, сомнение болупчу. Анан кийин аны тартып, сонун кылып инстаграмга чыгарып эме кылсак аябай жакшы спрос болуп кетти да. Америкага сурап атышат, эмеге сурап атышат, баягы джинсовый курткаларыбыздычы. Анан кийин ошо мына кийет элекен, сонун эле кийип атат. Назгүл эже мага өткөндө кийимиңизден дагы бирди берип коесузбу деп Айымдар көбүрөөк кайрылабы же мырзалар сиздерге кайрылып мындай буйрутма беришеби? Эми башынан ошол айымдарга көбүрөөк иштеп баштадык да. Азыр эми мырзалар ушул жылда аябай мырзалар кызыга башташты. Бурда мырзалар улуттук кийим кийсе эле ырчылар кийет деп элестетишчү да. Артисттер кийет деп эле. Азыр эми мырзалар да футболкаларды, жаш мырзалар бизге футболка буйрутма бомбер, анан ушундай эме кийсек деп кызыгып атышат мырзалар дагычы. Ар кандай мындай чапандарды, мындайларды тийип бербейсиңерби бизге деп аябай суроо талап күчтүү болуп атат. Негизи мырзаларга арналган линиябыз биздики аз эле, бирок азыр ошого басым жасасакпы деп ойлонуп атабыз. Анан Кытайга барганыбызда дагы ал жакта Кыранбек деген биздин кыргыз жигитибиз бар экен. Кытайда аябай популярдуу экен, Кытай элинде аябай популярдуу экен да, бүткүл Кытайдачы. Ал ошол жерде баскетбол боюнча жылдыз экен. Балким улуттук курама командасында тургандыр. Кыранбек деген Кыранбек. Ошол балага биз бомбер тиктик, эмелерди, футболкаларды тийип бердик. Ошол азыр бизди жарнамалап атат Кытайда. Ал кийсе бир эле кытайлык кыргыздар эмес, кытайлар дагы аны туурап кийебиз дешет экен. Себеби узун бойлуу, келбеттүү жигит экен да. Ошондой дагы кытайлык кыргыз кыз да бар экен. Ал модель болуп дүйнөлүк брендтер менен да иштешет экен. Ал дагы биздин кыргыз кийимибизди, кечтен улуттук кийимин кийип, атка минип аябай сонун жарнамалады бизди Кытайдачы. Аны көрүп дагы буйрутма бергендер чоң. Ошол негизи эле маркетинг жагы, жарнамалоо жагы дагы чоң ролду ойнойт бизнестечи. Ошондой көрүнүктүү адамдар кийсе кийимдерин дагы ачып башкача көрүнөт да. Эгерде буйрса баштап калсаңыздар, эгерде модель керек болсо мен даярмын. Албетте чакырабыз. Буйруса силер жакшы эле сонун эле модель болосуңар. Болду анда. Маектин башында сиз айтып калдыңыз го, кадиме мен баягы көп чыкканды жактырчу эмесмин депчи. Көрсө сиз кылып аткан эмгекти буга чейин сиз чыгарбай жүргөн болсоңуз, сиз кылып аткан эмгекти башкалар чыгарып баштады да. Сиз көчөгөнүн артында мындай карап эле отурбастан ушинтип маек бергениңизде мен аябай кубанып отурам. Анан көпчүлүккө тааныштыралычы келиңиз жакындан. Маектин башынан бери айтып атабыз, кечтенин негиздөөчүсү, түптөөчүсү, жетекчиси депчи. Өзүңүз туурасында келиңиз. Негизи Чоңалайдын кызымын. Бирок Ош шаарында төрөлүп өскөнмүн. Апам Чүйдөн болот. Токмокто Прогресс деген айылдан болот да. Бирок тектеги Кеминден болот экен. Балалык чагымды эстесем, ошол каникулга чыкканда бир ай Чоңалайга барып, жайлоодо жүрүп, жайлоонун өзүнчө бир атмосферасын көрүп, ойноп, жыргап келсек, бир ай биз Чүйдө өтчү. Чүйдө Прогрессте Тайтам мектептин директору болгон үчүн мектепте алма бак бар болчу. Ошо алма бакта ойноп, жыргап жүргөн күндөр эстелет. Ошол эки тарапты тең мен көрүп өстүм. Чүйдү дагы, Алайды дагы ошентип көрүп өстүм. Негизинен балалыгым аябай мындай жыргалчылык, барчылык, молчулукту дагы көрдү, бирок жокчулукту дагы көрдү. Ар тараптан сыналдык, такшалдык, быштык дегендей. Бирок баардыгына ыраазымын, ата-энеме ыраазымын. Апам мугалим, атам дагы мугалим. Апам химбиолог, атам инженер-механик. Мугалимдин кызымын, интеллигент семьядан чыкканмын.
ошол мугалимдин кызы болуп баягы союз бузулганда мугалимдер кичине кыйналбады беле. Ошол да баягы эң чоң кызы болгон үчүн биз дагы кыйынчылык көргөнбүз. Ал этапты да өттүк, бирок Кудайга шүгүр окутту, чокутту, кийинтирди, ичиндирди, баардыгына ыраазымын негизи. Канча бир туугансыз? Биз 5 бир тууганбыз. Мен эң улуусумун. Эң улуусу болгон үчүн ушундай мурда апам иштеп калганда, атам да иштеп калганда ошо инилеримди, сиңдилеримди карап, чоңойтуп, мындай жоопкерчиликтүү болуп, Сиздин мойнуңузда эле. Мойнумда болгон да. Ошолдон уламбы мен мындай управление жагынан кыйынмын да. Ар жакка бас, бер жакка бас, аны кылба, муну кылба. Ошол жагынан уюштуруу, управление жагынан кичинемде эле ошентип баштаган экенмин. Аны мен апам менен атам айтып калышат да, сен кичинеңде эле өжөр элең, айткан нерсеңди кылат элең депчи. Негизи өжөр болуш керек экен. Өжөр болгондо деген бир адамга өчөшүп өжөр болуп эмес, бир ишти аткарганга өжөр болуш керек экен да. Адам менен мамиле кылганда уступка кылып коюш керек. Теңелбеш керек деп ойлойм мен. Себеби аны Кудай Таалам өзү таразалап алат, бирок бир ишти максат кылып койгондо ошол жерде аябай өжөр болуп, тайманбай ошол ишти коркпой аткарыш керек деп ойлойм. Үй бүлөдө 5 бир тууган болсоңуздар, бешөөңүздөр 5 тармактасыздар. Бир туугандарым ар кимиси өзүнүн жумушу менен алек. Бир туугандарым да мага көмөктөшүштү. Менин амбицияма, менин баягы иш аракетиме баардыгы жардамдашканга аракет кылышты негизи. Ошол менен биргеликте менен кийинки сиңдим Бишкекти ачып атканда сен управление кылып бер, кыздарды карап тур, мен ошто болуп калсам сен бул жакты карап тур деп аны койгонмун. Ал жардам берди. 2 сиңдим тең Бишкекте, алар экөө тең мага жардам беришти Бишкекте кеңсе ачканымда. Бир тууган инилерим да жардам берип турушат. Бир туугандар жардам берет, ата энең жардам берет, бирок башында башталганда түшүнүшкөн эмес да мени. Жөн эле Эмне кийим тигип атасың деп. Эми балдарың карап эле отура бербейсиңби, эмнеге жетишпейт деген. Эми алар мени аяса керек деп ойлойм. Жакындар, туугандар, ким болсо дагы аяшканда кыйналбасын деп. Анан кийин жан дүйнөмдү түшүнгөндөн кийин анан колдоп башташты. Кызыгыңыз бар экенин билгенден кийин. Ал эми өзүңүздүн жеке турмушуңузчу? Өзүм жеке турмушум үй бүлөлүүмүн, жолдошум бар, 5 балам бар. Чоңу 18ге чыкты, кичинеси 5 жашта. 3 уул, 2 кызым бар. 5 баланын энесимин. Мүмкүн болушунча аракет кылдым. Үй бүлөнү дагы, ишти дагы алып кеткени. Бирок баягы ишке кеткенде аябай өзүм күнөөлүү сезчүмүн да. Балдарымды таштап кеткендечи. Бирок эртең менен туруп, эртең мененки тамактарын кылып, баардыгын дайындап кеткенге аракет кылчумун. Иштен келгенден кийин бир колум казанда, бир колум аякта, колдорум аябай көбөйүп кетчү. Ойлоп көрсөм аябай эле катуу аракет кылып, тытынып жасаптырмын, үй бүлөнү дагы баардыгын алып кеткенгечи. Кээ бирки моменттерде выгорание деп коет го. Выгорание болуп, аябай стресс болгон мезгилдерим да болду. Выгорание болгон мезгилдер дагы. Адан мени чыгармачылык чыгарып атты. Менин командам поддержка берип атты. Үй бүлөм, балдарым. Андай мезгилдерге токтосок аябай узун болуп кетет. Ал бир өзүнчө окуя. Өзүнчө окуя. Анан кеште деп атпайсызбы? Өзүңүздөрдүн алтын колуңуздардан чыккан кийимдер үй бүлөңүздөр, жакындарыңыздар, туугандарыңыздар кийет да. Ооба, кийишет. Алар кандай баа берет карап туруп? Баягы окуп жүргөндө сен көрсө ошол үчүн иштеген турбайсың, ошол үчүн аракет кылган турбайсыңбы депчи. Апамды кийгизем, кайненемди дагы кийинтирем өзүбүздүн улуттук кийимдерге.
сиңдилерим кызыгышат. Анан өткөндө эле бир окуя болуп калды. Баягы банановый сумкаларыбыз чыгып атат да джинсадан. Анан алар биринчи чыкканда аябай биринчи бир нерсе чыгып атканда узак чыгат да негизичи. Анан бирөөнү зорго тигип алып келсем, сиңдим кийип көрүп атат да анан жактырып калып атпайбы? Бирөө зорго чыгып атпайбы? Анан мен ушуну алайынчы, акчасын берем дейт да. Анан кийин мен эме деп атпайм, туруп турчу, сен албай эле турчу, кардарларга сатып алалы десем, неге мен деле акчасын берем да сага деп атпайбы? Анан кийин жок, биз буну дагы реклама кылып башка бөлөк адамдарга сатайлы, сен туруп тур деп атпаймынбы? Анан аябай капа болуп түштү да сиңдимчи. Мен сага акчасын берем деп атсам, мага эмнеге сатпайсың депчи. Мен ал бир буюмду баягы жарнамалап көбүрөөк көрсөтүп башка адамдарга сатып алалы деп атам да, бирөөнү болсо дагы башка адамдар көрүп алсын депчи. Ошондой моменттер да болгон. Бир эле учурда үй бүлөңүз менен дагы алып кетип, жумушуңузду алып кеткен, бул аябай сонун нерсе болсо керек да. Анан мындай карап туруп, кыргыз мода индустриясынын алдыдагы келечектеги мындай орду кандай болот? Кыргыз мода индустриясынын келечеги экенин себептегенде оюм чиймелерибизди азыр белгилүү дүйнөлүк бренддер кызыгып атат. Мисалы, Луи Виттондун кыргыз үйүн көрдүңөр да, кыргыз үй дедим го мен. Кыргыз үй мына өзүбүздүкү. Мен эми аны казактар бүт көчмөн элдери талашып атпайбы? Бул биздики. Негизи алар монгол бренди менен иштешип калышкан. Ошодон улам алар магазиндерин кыргыз үй кылып, боз үй кылып жасап чыгарышкан, чекелеринде оймолор кылып. Анан бул биздин кыргыздыкы го дейбиз да биз. Анан ошол сыңаруу мындай биздин оюм чиймелер эмелерди башка улуттар биринчи чыгарып албай, биз дагы жакшыраак, көбүрөөк өзүбүздүн мындай өзгөчөлүгүбүздү даңазаласак деп ойлойм дүйнө жүзүнөчү. Мисалы, чоң дүйнөлүк көргөзмөлөргө, мисалы Fashion Week'терге, ошол эле Милан, Париж, Америкада көргөзмөлөргө катышып, бир гана жөнөкөй эле көргөзмөлөргө катышпастан жогорку деңгээлдеги көргөзмөлөргө катышып, ошондой эле чоң сайттарга өзүбүздү жарнамалап, анан Vogue Elle деген дагы журналдарга чыгып, мындай маркетинг жарнамалоо, кыргыз улуттук бренд кийимдерин жарнамалоонун бул мамлекеттик деңгээлде көңүл бурушубуз керек деп эсептейм. Себеп дегенде Өзбекстанда салыштырмалуу айтайын. Өзбекстанда ошол өздөрүнүн адрасын, баягы адрастан жасалган чапандарын, адрастан аябай сонун дизайндарды жаратып, алар дүйнөлүк базарга аябай күчтүү чыгып атышат да, таанымал болуп. Кыргыздын колориттик кийими, оюм чиймелери, кештелери кооз да. Абдан сонун да, ата бабаларыбыз бизге мурас кылып сонун нерселерди таштаганда, аны биз эмнеге бренд кылып дүйнө жүзүнө чыгарбашыбыз керек? Ал багытта абдан жакшы ойлонуп, маркетинг тармагын чыгышыбыз керек, дүйнөлүк базарга таанытышыбыз керек. Кыргыз экенибизди даңазалап, себеп дегенде чет жакка чыкканда кыргыз дегенди анча билишпейт да. Өзгөчөлүктөрүбүз көп да, мисалы калпак, элечек, оюм чиймелерибиз көп да. Анын баардыгын биз көрсөтүшүбүз керек дүйнө жүзүнө. Сонун маек кылып бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, иштериңиз ар дайым ийгиликтүү болсун. Буюрса, кечте бир гана жети дубанда эмес, дүйнө жүзүн багындырган сонун бир дүкөн болушуна биз тилектешпиз. Чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык эргүү, мындан ары дагы бир сонун биздин улуттук баалуулуктарыбызды даңазалаган кийимдерди чыгарышыңыздарга мен тилектешмин. Чоң рахмат. Айтканыңар келсин. Урматтуу Супер ТVнын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биз жалпыңыздарга бир сонун маалыматтарды алып бергенге, ошол эле учурда кыргыздын кыргыз экенин даңазалай турган, баалай турган, барктай турган кийимдерди чыгарган бул кечте дүкөнүнүн негиздөөчүсү, жетекчиси Назгүл Карова менен жалпыңыздарга маекти тартууладык. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.